Taş düşkөндө bir күндө болбоду дегенде 4-5. Анан болбосо мадан деле жогорураак жер титирегендей болуп үй ушундай кыймылдап, солкулдап кетет. Бул бизге круглый сот 24 сааттен эмесин тийгизип атат. Мына тонналаган, ол 100 тонналаган таштап келет экен дагы, чоң камаздарда биринчи жолду талкалап атат, экинчи мына үйлөрдүн бардыгынан жарака кетип атат. Бул жерде азыр сиз кирип келатканыңызда чоң дарбазадан кирдиңиздер. Киребештеги бул кишинин үйү, получается, он заезд, азыр биздики выезд, заездке үй салган. Бул киши биздин территориябызга салган. Мына артыбыздагы 2-3 үй бар деле ушу УПДнын жерине салынгандар. Мына ал жигит үйү бүт элек, мына бул дагы ошо салган. Жол өзүнүн аркы бетте эле. Булардын жолу үйдүн чектен нарагында эле да. Алар бул ал жагын огород кылып туруп, бул жакты жер кылып атпайбы? Бир жете турган жерге Садыр Нуркожоевго, Ташиевге ошого деле мен барайын деген немен бар өзү. Барып туруп айтпасам, бул жердегилер чечпейт окшойт өзү негизи. Бул карапайым элдин үнүнү эч ким укпайт экен мында. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевге кайрылабыз. Ушундай күч органдарынын прокурор өзүнүн агасына ишенип, Турдукулов Мирлан деген ар кандай иштерге барып, бизге эч кандай неме бербей атат. Санэпидемстанция, экология боюнча бүт тийиштүү кагаздарын алып, негизинен таш куруучу, таш кесүүчү заводдун ишмердүүлүгү эч жерде катталган эмес бүгүнкү күндө. Тазалагыла деди санэпидемстанция бизге приказ берди. Тазалап аткан учурубузда ушул эле кишилердин өздөрү чыгып, жолго контейнер тосуп коюшту, тазалабайсың деп. То есть получается, булар өздөрү кайрылышты. Булардын кайрылганын аткарып атса, кайта эле өздөрү тосуп коюшту. Булардын ар бир үй документ турак жайга өткөзүп атканда биз менен согласоваться этип, булар турак жай салыш керек эле, документ бериш керек эле. Мына азыркы башаламандыктын себебинен бизден мына бир киши гана мына 1 жылдан бери соттошушту баштадык. Мен юстициядан документ алдым. Мен техпаспортунда кандай жазылган 1970-жылы. Асфальтталган нерсе уже немеден керектен чыкты. Калея болуп, өзүнчө арык болуп кетип атат. Бул наразычылыкка чогулгандар Фуркат айылынын 14-кварталынын тургундары. Алар айылдагы таш кесүүчү заводдун экологияга зыян келип жатканын айтып, жарандарга кооптулук жаралып жаткандыгын айтып чыгышты. Жашоочулардын үйлөрүнө ишкана жакын жайгашкандыктан күнү-түнү тынчтык бербей келерин да кошумчалашат. Өзү мындай ишкана, мындай кесүүчек 300 метр жилойдон алыс туруш керек экен. Азыр үйдүн ичинде трешина, даже айнектерди эч кандай ача албайбыз да, айнектердичи. Чаң. Бизге мындай кенен дем алууга деле эч кандай неме жок да, мүмкүнчүлүк жок. Бул жерден тонналаган фуралар, камаздар, хоболор ушундай өтөт. Үйдө трешина кетип, эч кандай мага бир тынчтык болбой атат. Кааласа түнү саат 2-де өтөт, кааласа түнгү саат 4-те өтөт. Ары бери каттаган камаздар көчөдө ойногон жаш балдарга кооптулук жаратат. Мөөнөтсүз иштеген ишканада жүк ташуучу унадан таш түшүргөндө кадимкидей эле жер титирөө болорун жашоочулар белгилейт. Ишкананын мыйзамдуулугун текшерүү боюнча нааразычылыгын билдиргендерге ар кандай коркутуулар да болгондугун айтышат. Бул архитектурага бергенде ушул бардык тийиштүү службалар корутундусун бериш керек эле, соседтерден согласие алыш керек эле. Бул нерселердин бири да жок. Анан кийин жер титирегенде кадимде 3-4 балл жер титирейт. Агас келип алып мына көчөдөн каттабайсың, асмандан учуусуң өт, мен ишканам бул жер өтпөйсүңөр деген сөздөрү менен дайым келип коркутуп кетет. Жарандар көйгөйдү чечип берүү үчүн жергиликтүү бийликке кайрылган. Алар тиешелүү ишканаларга баруусун сунушталып, текшерүүлөр да болгон. Ал эми архитектура башкармалыгына жазылган арыздын негизинде ишкананын ишмердүүлүгүн убактылуу токтотуу боюнча сунуш келген. Бирок ага карабастан күн сайын иш жүрүп жаткандыгын жана тиешелүү тараптар сунуш берүү менен гана чектелип жаткандыгын билдиришти. Негизинен архитектура айтып атат. Таш кесүүчү заводдун эч кандай бир уруксат кагаздары жок. Бирок негизинен уруксат кагаздары жок болуп туруп, ага сунуш келтирилген, ишмердүүлүгүңүздү токтотуңузду боюнча депчи. Максатка багытыңызды өзгөртүп, ишмердүүлүгүңүздү ага чейин токтотуп туруңузду боюнча сунуштар келген. Бирок негизинен автоцех таш кесүүчү завод ал боюнча эч кандай бүгүнкү күндө уруксат кагаздарсыз иштеп келип атат. Аталган ишкана автобаза катары түптөлүп, кийин менчиктештирилген. Завод өз ишмердүүлүгүн 2008-жылы баштаса, үйлөр мындан 5-6 жыл мурун гана түшө баштагандыгын жетекчилиги билдирди. Ишкана менен үйлөрдүн аралыгын сактоо боюнча архитектура жашоочуларга эскерткендигин кошумчалады. Эки тараптуу чыр жерлер туура эмес багытта берилгендиктен улам чыгып жаткандыгын да билдирет. Бардык закондорум бар, мен государственный архитектурадан
разрешение алганбыз. Мисалы 1970 жылы курулган здание, андан сырткары биз курулган нерсени биз разрешение алганбыз. Биз дагы ошол өзүбүздүн ар бир кишинин укугу корголуш керек. Биз дагы кайрылып атабыз тиешелүү жактарга. Бизде дагы кайчылаш бир чечим чыгып калган. Менде дагы документим туура, алардын дагы документи туура. Меники производственный. Алардын сервитуту 300 метр наракта болуш керек эле өзүчү. Жилойдон, ишканаданчы. Өндүрүш багытында иштетилген ишканага жакын үй куруга болбойт экендигин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү белгилейт. Ал эми калктуу конушка терс таасирин тийгизип жаткандыгы боюнча жарандардын арызынын негизинде комиссия түзүлүп, бардык иштер текшерилет. Эми азыр биз барып туруп заводду сен бекит деп айта албайбыз да. Ага тийиштүү органдар өзүгө жараша заключениясын бериш керек. Эгер каршы берсе, пожалуйста, биз барып сотко берип, соттошуп аларды жаптырса болот да. Нааразычылыкка чыккан жашоочулар ишкананын толук жабылышын талап кылбайт. Болгону терс таасирин тийгизбеген багытта иш алып баруусун суранат. Ал эми ишкана керектүү жабдыктарды алуу үчүн мамлекеттен кредит алган. Башка жакка көчүрүп кетүүгө негиз жок экендигин билдирет. Учурда бул иш боюнча соттун териштирүү иштери жүрүп жатат. Эки тарап тең акыйкат чечим чыгып көйгөй чечилсе деген үмүттө. Исхак Туратбеков, Кайвыл Лавазбек уулу, Ош ТВ.